Үй бул тарых баштала турган жай деп коюшат эмеспи? Дал ушул кайсыл бир жарандардын тарыхынын башталышына себепчи болуп жаткан уюмдардын бири бул Келечек кооперативи. Бүгүн азыркын азаматтар автордук көрсөтүүсү дал ушул кооперативге келип турган чагы, алдыда бул кооперативдин алып барып жаткан иштери жана алдыга койгон пландары туурасында кенен маалымат беребиз. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Азыркын азаматтар автордук көрсөтүүсү аталган кооперативдин иш аракетине уюм түптөлгөндөн тарта күбө болуп келет. Алгач биздин жамаат келип тартып кеткен маалда кооператив жаңыдан гана тамтуң басып уюшуп жаткан болсо, учурда уюм шаар чуркаган балдай таттуу балдыр тили бар наристе сыңары 4 жашка чамалып олтурат. Бул жылдар айткан оозго жеңил болгону менен уюм үчүн ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү, ары жемиштүү жылдардан болду. Сарыгара жортсоң кызара бөртөсүң демекчи. Сабыр сактай билген бул кооперативдин бүгүнкү күндө алдыга койгон арышы арбын дегеним мерчемделген пландан ашык иш аракеттери болуп жаткандыгында. Элеман мына дегиле азыркы тапта кооперативдин уюштургандыгына 4 жыл болуп калыптыр. Ушул жылдар аралыгында кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер, канча жаран турак жай менен камсыз болду дегендей. 4 жылдан бери кандай жакшы десек болот. Канчалык адамдар көп жылдан бери үйлүү болбой жүргөн адамдар үйлүү болуп атат, Кудайга шүгүр. Бардык эле көбүнчөсү биздеги карапайым адамдар. Оңой акчасыз эмес, эмгектери менен тапкан акчаларын бизге келип, ушунча ишенип келип, үмүт кылып келип атат. Биз ошол үмүтүн ишке ашырганга салымыбызды биз дагы колдон келишинче аракетибизди кылып, үй алып берип кетип атабыз кезек менен. Азыркы тапта биз жаңы модельди дагы түзгөнбүз, 15-25 кылыпчы. Анан азыркы биз 25-ин элден ала турган болсок, 75-ин тоже самый элден алабыз, бирок 75% эмес, 4 жылдын ичинде уже 40%-на үй алып берип, 60% кезек күтүп атат да. Бул чоң ийгиликтерге жеттик десек болот. Бул менен баягы убакыт өткөн сайын процентибиз чоңоюп баратат. Үй алгандар көбөйүп баратат да. Өзү негизи 25% туруш керек эле. Бул кошулган 15% баягы убакыттын өткөнүнөн, үй алган адамдар да төлөгөнүнөн биздин механизмибиз батыраак иштегендин бирден бир себеби десек болот. Анан очередте тургандардын дагы. Анан мына акыркы күндөрү ушу кооперативдерге болгон ишеним да башкача болуп калды, көз караш да башкача болуп калды. Бирок ошого карабастан сиздердин башкалардан өзгөчөлөнгөн бир өзгөчөлүгүңүздөр бар да, ошол эмне? Биздики баягы өзгөчөлүгүбүз мурда жаңы ачылганыбызда баягы оформленияны владельцинин өзүнө прямой кылганбыз. Азыркы моменттеги башка кооперативдин эгерде Кыргызстан боюнча карай турган болсок, ай сайын төлөмдөр. Эч ким келбесе да бизде ай сайын төлөм болот. Ошонун негизинде механизм жылы берет. Баягы көпчүлүк ызычуу болду былтыркы моментте. Эч ким келбей калды. Эмне болду? Кооперативдин баары ушундай экен деген атка конуп, керкизе алдамчы экен, керкизе болсо Кудайга шүгүр алган адамдар болсо сонун экен кооператив дегенде, албагандар болсо такыр болбогон окат экен бул нерсе деген ар кимдин ой пикири ар кандай болду. Бирок ошонун арасынан биз баягы эч ким келбесе дагы үй алып берип кетип атканыбызда элдин түшүнүгү эми мына келе баштады да. Азыркы моментте өзүңүздөр көргөндөй көпчүлүк адамдар эми келе баштады, кадам таштап, анан звоноктор көбүрөөк келе баштады, маалымат алгандар көбөйүп атат да. Бул эмне десем, түшүндү го деп ойлоймун да. Мурун түшүнбөй эле мына убакта келет экен деп эле алып атканбыз. Азыр толугу менен баягы оңой акча эмес да. Ошонун баарын салып атканга байланыштуу. Бул жагынан кандай болот, эч ким келбей калса кандай болот, точно үй алып бересиңерби, чынында эле алып бергенсиңерби? Азыркы моментте бизде талап аябай көп элден. Эмнеге? Потому что баягы азыр айранды үйлөп иче турган убакыт болуп калды да. Былтыркы моментте кооперативдердин баарын элдерге билип билбей эле көпчүлүгүнө жазылып өргөнгө байланыштуу азыр уже даже билсе дагы полный билейин, чынында эле алып берип атабы,
кече жакында эмнени алып бердиңер, кандай болду, канча адамды канча процентине алып бердиң деп атасың, ошол процентти көрсөт. Көпчүлүк адамга алып берген. Ошолордун баарын тастап көрсөткөндөн кийин анан турушуп атат да. Бул бир жагынан зато сүйүнүч, баягы түшүнүп түшүнбөй туруп алгандан көрү, түшүнүп полный баягы эзип, баардык маалыматты алып, не только бизден башка жактардан информация алып келечек жөнүндө ошентип келип туруп атканы бизди сүйүндүрөт да бул нерседечи. Жакшы да. Демек баардык баягы текшерүүлөрдөн, элдин кооптонуусунан, күмөн саноосунан өтүп атыптырсыздар да. Кудайга шүгүр ушул нерседен өтүп баратабыз. Келечек кооперативи. Келечек кооперативинде бүгүнкү күндө да чалуулардын саны токтобой келет. Бул элдин ишенимине ээ болгондуктун белгиси десек да болот. Ал тургай кайрылган жарандардын арасында турак жайга ээ болгондору да көп. Менин аты жөнүм Азамат Жумаев Азамат Кушбекович. Ошондо гана 2 миллион 800. 2 миллион 800. Жетпеген айырмасын өзүбүз төлөйбүз деп. Кошуп кайра өзүбүздүн жетпеген акчага кайра кошуп алам деп. Офиске барып эле аттык. Муну баягы корпоративдер арган болуп кетпеди. Жабылып андай болуп, кызыч болгон бизсем начальниктерге барып. Сүйлөшүп, күткүлө деди, күттүк. Болуп калар деп атып келди. Сонунда ошончо күткөндөн кийин ошончо эми менен жакшы кыялдар менен жакшы келишим менен жакшы жетти. Кудайым буйруса чоң рахмат. Сиздерге ийгилик. Ар бир алынган үй, ар бир кайрылган кардар кооператив үчүн өтө маңыздуу. Алардын турак жайга жетүүсүнө, үйгө жайгашуусуна күбө болуп, кубанычын тең бөлүшүү өзүнчө сыймык. Жылдап батирде жүргөн жарандардын кубанычынан аккан көз жашына күбө болгон уюмдун мүчөлөрү, төрагасы баш болуп, азыркы күнгө чейин кошо ойлоп, кошо күлүп жүргөн чактары. Эламан сизге биз мурда телекөрүүчүлөр деле билсе керек. Биринчи алгач уюм уюшулуп жаткан кезде келгенибизде ушунчалык бир эмоция менен үйлүү болгондордун эмоцияларына ортоктош болуп, кубанып, аябай көзүңүзгө жаш алган учурларыңыз болду эле. Азыр деле ушундай кубанасызбы, кимдир бирөө турак жай менен камсыз болсо? Конечно, сүйүнөсүң, сүйүнгөндөр бар. Күн сайын Кудайга шүгүр баягы эмоциябыз бар. Аны жок дей албаймын. Алдан башка да эмоциялар бар. Акчасын алып кетип аткан адамдар болсо, наразы болосуң, кичине өкүнөсүң. Андан көрө ошол акчаны алып кеткенден көрө үй эле алып кеткенде деп каласың. Бирок жетекчилик мындай жетишкендиктерге карабастан бир карым майды бир комалак чиритет демекчи, айрым уюмдардын алып барган иш аракеттеринин кесепети тийип жаткандыгын да жашырбайт. Бардык эле кооперативдердин өзүнүн туура эмес бир методун ойлоп киргенден болду да. Жеке эле бүткүл дүйнөлүк практиканы алган болсок, бул кооперативдин принциптери болот. Ошол принциптеринин негизгиси бул ачык айкындылык, анан демократиялык башкаруу болуш керек. Кээ бир кооперативдер бул жеке бир ОСО сыяктуу, жеке бир акционерлик общество сыяктуу аркылуу менчиктеликке өтүп кетти. Бул ошол эле мүчөлүктөр башкаруу системасына аралашпагандыгы, финансылык отчет албагандыгынан ошол андан тышкары ошол жана айтылып кеткендей туура эмес экономикалык, финансылык методиканы колдонгондугунан ошол кооперативдердин жаман деген атына конушуна алып келди да. Ошентсе да ак ийилет бирок сынбайт дегендей, келечек турак жай кооперативи учурда эркен рынокто мыйзам талабы менен мейкин сүзгөн уюм катары бааланып жаткандыгын серепчилер баамдап эле келишет. Ошол эле маалда уюмдун төрагасынын орун басары Адилет Абыканов келечек кооперативи бардык стандарттык талаптарга жооп берген уюм деп так кесе айталат. Ал гана эмес, учурда жогорку кеңеште каралып жаткан кооперативдер жөнүндө мыйзам талаптары келечек кооперативинде алда качан ишке ашкандыгын баса белгилейт. Албетте ошол мыйзамдын өзгөрүшүнө бул замандын талабы болуп калды. Себеби кооперативдер популярдык бир ишкердиликке кирип кетти. Бирок мыйзам 2004-жылдан бери бул глобалдуу бир алмашуулар болгон эмес да. Ошол моментте Минюстун демилгеси менен жумушчу топ түзүлүп, ошол мыйзамды өзгөртөлү деген иш аракеттер кылынып келген. Былтыркы жылы 2022-жылы август айында
коомдук талкууга чыгып, азыркы күндө жогорку кеңеште 1-окуудан каралып өтүп, азыр Кудай буйрса каникул бүткөн болсо, 2-3 окуулар каралып, буйрса өзгөрүүлөр болот. Эмне өзгөрүүлөр болду дегенде, ошол кооператив болуп ачылган мекеме болсоңуздар, именно турак жайга байланыштуу болгон болсо, бул онлайн очередти камсыздаш керек, сайт менен камсыздалыш керек. Каражаттын баары банк эсеп аркылуу болуш керек, себеби касса аркылуу кээ бир акчалар жетип жетпей калган күндөр да болгон учур болуптур. Мындан тышкары Кудай буйруса эми бул азыр под вопросом болот. Мамлекет тараптан дагы бир көзөмөлдөчү турган мекеме кирет деген дагы өзгөрүүлөр болуп атат. Бул дагы бир жакшы кооперативдердин ишмердүүлүгүнө жакшы бир түрткү болмок да. Себеби дегенде үйлүү болом деген жарандар көп. Албетте үйлүү болом деген методдорун айта келсек, бул нак акчага алганы, банк аркылуу ипотека алганы, курулуш компаниялары аркылуу алганы. Андан тышкары бул мировой практикада кооператив аркылуу дагы үйлүү болгон жарандар бар. Ошол кооператив аркылуу алган методу дагы бир определенный өсүүгө, өркүндөгөнгө бир салым кошулат деген ойдомун. Кооператив ачык айкындуулукту туу туткандыктан ар жылы өзүнүн уюмдаштарынын алдында устав талабына ылайык отчет берип турат. Анда жалпы чогулган сумманын толук кандуу эсеби жана келечектеги пландары талкууланып келет. Мындан тышкары акыркы биздин чогулушубуз жаз айында да өткөзгөнбүз. Бардык мүчөлөрүбүзгө чогултулуп, анан ошол чогулушта биз жалпы мүчөлөрдүн чогулушунан ар бир 3 айда квартал сайын отчет берип турганга чечим чыгарганбыз толук. Ошол менен Кудай буйрса, могу сентябрь айында дагы маалымат берип, жеткиликтүү маалымат таратканга биз аракет кылып атабыз. Мындан тышкары мыйзамда айтылган нерсе бар. Ревизионный комиссия ар бир кооперативде бул бирикме болгондуктан кийин ар бир кооперативде ревизионный комиссия болуш керек болчу. Ошол биздин мүчөлөрдөн 7 мүчөнү тандалып, ошол ай сайын алар дагы өзүнүн ревизионный комиссиялык отчетторун даярдап, ошол эле мүчөлөрүбүзгө маалыматтарын жеткизип турганга аракет кылып жатабыз. Ошол алындыбы ошондо? Комиссия мүчөлөрдүн арасынан эле 7 адам шайланып алынды. Ошол иш аракеттер мен ойлойм биздин ишмердүүлүгүбүздүн ачык айкындыгын далилдеп, анан биздин мүчөлөрүбүзгө дагы, чоочун жаңы мүчөлөрдү айтпастан дагы өзүбүздүн мүчөлөрүбүзгө дагы ишенимге бир аз болсо дагы салым кошулду. Ал эми калк арасында айрым турак жай кооперативдерде кезекти сатып алууга мүмкүн деген күдүгөйлөр айтылып эле келет эмеспи? Бул күмөн ой менен күрөшүүдө Келечек кооперативи электрондук кезекти жөнгө салып алышкан. Жок, бул мүмкүн эмес. Эмне үчүн мүмкүн эмес? Биринчиден, кооперативдин мыйзамы бар да. Кооператив мыйзамга таянып иш алып барышыбыз керек. Кыргызстандын мыйзамы менен. Экинчиден, кооперативдин өзүнүн иштөө системасы, положение деп коебуз го, положениясы бар. Положение боюнча бизде башка кооперативтердин айырмачылыгыбыз бир топ эле бар. Биринчиден эмне дейт турган болсок, кезек системасы. Кезек системасы ачык айкын болушу шарт. Себеп дегенде, кооперативге катталган жарандар турак жай алууга муктаж да. Муктаж болгон жарандар өзүнүн кезегин онлайн көрүп туруусу зарыл. Бул тиркемеси бар, ар бир мүчөлүккө катталган жарандын уюлдук телефонуна тиркеме аркылуу жүктөп беребиз, телефондон көрүп турат. Бул деген сөз очередти сатканга болбойт. Болбосо бирөөнү алдыда очередти жакындап калган кишини аркага жылдырып, аркадагы кишини алдыга жылдырып, өзүбүз билип бир ар кайсы жумуштарды жасап койгонго мүмкүн эмес. Кезекте турган адам телефондо көрүп турат, кимден кийин катталды, кандай болуп жылып келатат. Кезек ар айдын 1-inde, 15-inde, 1-inde, 15-inde жылып турат. Ошо жылганда эле көрүп турат. Азыр бизде 21-кылым интернеттин заманы. Бардыгы эле телефон колдонушат, телефондон көрүп турушат. Керек болсо бизде учурлар катталат, мүчөлүккө катталган адамдар скриншот кылып алышат. Кимден кийин турат эле, кандай болуп атат. Бардыгы ачык айкын. Биз жерде жашыра турган дагы эч нерсе жок. Очередти сатканга да мүмкүн эмес, жылдырып ийгенге да мүмкүн эмес. Мындай система учурда өлкөнүн 7 дубанынан кайрылган жарандардын бардыгына жеткиликтүү. Келечек турак жай кооперативи учурда кулачын кенен жайып, өздүк филиалдарын кеңейтүүнүн үстүндө.
Негизинен биз Кыргызстан боюнча эле жумуш алып барабыз. Кыргызстан боюнча буга чейин үйлөрдү да алып берип келгенбиз, алып берүүнү токтоткон жокпуз, дагы деле улантып атабыз, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө биздин Ош шаарыбызда дагы офисибиз бар, Каракол шаарында офисибиз бар, бул жерде Бишкек шаарынан Ош базарда бар. Анан бул жер главный корпус. Бул жерде иш алып барабыз. Анан Кыргызстан боюнча, Кыргызстан эле эмес, чет өлкөдөн да кайрылган жарандар болот. Бизде себеп дегенде колл-центр иштейт да. Атайын кеңсебиздин ар дайым иштеген круглосутка деп коебуз, иштеген номерибиз бар. Ошол номерге кайрылыша берсе, биздин адистер кайсы күн болбосун, кайсы убакыт болбосун жооп берүүгө дайынбыз. Жакшы тилек жарымырыз дейт эмес белибизде. Ооба, дал ушул жакшы тилек менен турак жай алууга кадам таштап жаткан жарандардын кулагына күмүш сырга. Келечек турак жай кооперативинин шарттары баштагыдан алда канча жеңилдеген. Максаты бар, катталам деген ою бар, бирок каражатынан жетпегендиктен биз баштапкы пайдык төлөмдү азайтканбыз. Илгери 25% болот атса, азыркы күндө 15%га арзандаттырганбыз. Бул эгерде мисал менен алайлы, 2 миллионго катталган болгон болсо, илгери 500 төлөгөн болсо, азыркы күндө 300 төлөп эле кезекке турганга шарт түзүлөт. Андан тышкары мүчөлүккө кирүү акысы илгери 4% болчу, азыркы күндө 2%га түшүргөнбүз. То есть 80 миңден 40 миң сомго түштү деген болот. Курманалиев Элеман Курманалиевич төрагалык кылып келе жаткан Келечек турак жай кооперативи учурда жарандарды бир гана үй менен камсыз кылбастан, калкты жумуш орундуктары менен да камсыздап келет. Серепчилер жумушсуздук күч алып, эл миграцияга агылып турган маалда мындай аракеттердин болуусу айтаарлык иштешет. Бул үй алгандан кийин үй алган нерсе. Ага чейин азыркы моментте 2 миң кошулбайт. Кооперативдин бүгүнкү кадамынан эртеңки күнгө койгон арышы арбын дегеним оюм, алдыда дагы көптөгөн пландарды коюп, максат мүдөп келишет. Алдыга койгон пландарыбыз багы ушу үмүт кылып келген адамдардын баарын үйлүү кылуу. Ошонун баарына колубуздан келишинчекти жардамыбызды берип, келечек башка кооперативтердин жанагындай кейпиндей болуп калбасын деген максатта да элдерге үйлөрдү алып берип кетип, без очередь кылып, кийинки хотя бы дегенде кийинки поколениябыз ушинтип очередь деген нерсени унутуусун деген максатта азыркы кылып аткан жумуштарыбыз көпчүлүк уже биз теория эмес, уже практика жүзүндө канчалык адамдарга үй алып бердик. Ошонун процентовкасы менен деле уже көрсөтүп атабыз да, уже мына чоң ийгиликтердин бирине баратабыз депчи. 60% калды уже. Мурун өзү по идее 75% очередте туруш керек эле. Уже мына биз убакыт өткөн сайын ийгиликтерди база өтүп атабыз десек болот да. 40% үй алган болсо 60% кезекте турат. Бул чоң ийгиликтердин бири. По идее өзү негизи 75% туруш керек эле. Уже убакыт өтүп атат. Кийинки жылы даже 60 эмес 50 болуп калабыз да каласа. Ушундай пландар менен биз андандай убакыт өткөн сайын биз ошол процентти база өткөнгө аракет кылып атабыз да. 100% болуп калганда уже бул чоң ийгиликтердин бири да. Каждый второй келип уже үй алганда андай жеңил болот да. Ушул деле азыркы эсебибиз боюнча чоң ийгиликтердин бири. Дүйнө жүзүндөгү эң жылуу сөздөрдүн бири бул үй деп кайсыл бир окумушта айткан экен. Дал ушул жылуулук ар бир инсанда болсун, жана ошондой эле ар бир жаран турак жай менен камсыз болсун деген изги тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар.